ırı tığışına tili gelbegen biriniz yı dep süyleytiler ırının orduna anan birdekeni boloğu desen boyoyet dep koyatile biz anı prikol mangol degende kılıp boyoyet degen sözü köp kollanatılak jaşoda birdeke desile boyoyet dep koyçilek dostlar. Muna şol boyoyet degen sözdü azırdağı este oturamın. Bizde görse Kırgızstanda cep tonop kağalaşınca milyon milyardlarda alıp teskeri bağıtqa salıp koyup ketsen biz jaka kaçıp ketip jok bolup жүрүп gelsen dele boyoyet eken hiç kanday жоопкерчилик жок далдактап мынтип барып кучактап тосуп ала бейет экенбиz ушундай заман экен да мына бул сөздөрдү эмне себептен айтып жатам сиздер төркүнүн түшүнүп турсаңыздар керек Аскар Акаевдин кечээки күнү келгендеги биздин ошол кишиге жасаган реакциябыз биздин мамлекеттин мындай карманган позициясы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз да достор. Адилеттүүлүк дегеле барбы? Кандайдыр бир кылмышты, кандайдыр бир туура эмес нерсени жасасаң, биздин мамлекетте дегеле жоопкерчилик барбы же жокпу? Мына ушул жөнүндө сөз болмокчу достор. Мен кечээки окуялардан кийин бизде адилеттүүлүк жок эле экен деп ойлоп калдым. Ооба туура 15 жыл 16 жыл качып жүрүп чоң бир кудайдын мындай каарына калгандай элестетсек деле болот. Ушундай мына бир тууганынан айрылды, баласынан айрылды, келе алган жок, анан тигиндей мындай деген сыяктуу. А бирок дагы макул ошонун баарын кечирдик. Айкөл элбиз. Мен кечээ күнү Facebook'тагы баракчама жаздым. Эми депутат болом деп чыгат эртеге, анда депутат да кылып коебуз деп. Балким ошол Орусиянын жарандыгын алган болсо, ал жагынан отказ кылып, анан келип депутаттыкка койсо, бизде мыйзам жол берет. Ал кишини депутат кылганга, депутат болгонго ал кишинин мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анткени ал кишинин дагы өзүнүн электораты, өзүнүн кучактагыч мындай жалагычтары бар да. Демек, бизде чын айтканда боёйет экен да. Бирок мен эмнеге макул бул Асылбайды Султан сөөгүн калтырбайт деп коебу. Ошентип мен да кече айтканмын, бул падышалар Кудайдын жердеги көлөкөсү деп коет экен. Буларга исключительно особый мамиле керек деп. Макул, биз ошондой особый мамилеге макулбуз. Биз добрый ушундай айкөл элбиз. Баарына көнгөн падышаларды сыйлаган деп коелу. Эми куудук башка болду, кайра мындай ынтымакка келели деген сөз. Мага бир гана нерсенин жакпагандыгы достор. Мындай орустарда не деп коет? Раскаяние дейби, покаяние дейби. Мен мындай маанисине караганда бир кечирим сурап баягы камчыны мойнуна алып кулдук сурап деп коебу. Мен түшүндүрө албай атам кандай деп. Элден кечирим сурап дегендей бир ой болуш керек эле да. Мындай ооба кыргыз калкым, ушундай адашуулар көп болду. Ушул кенди чын эле биз туура эмес ачып койгон экенбиз. Мындай алдап кетти бул куу капиталисттер. Өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт экен. Биз жаш мамлекет, анда мен да жаш болгонмун. Баарыбызды ушинтип алдаган экен, пенде экенбиз. Ушундай нерсе болду эле. Мындан дагы көп нерселер болгон, анан мындай болуп кеткен, анан акс окуясы болуп кеткен. Мен ушулардын баардыгын да өзүмдү биринчи адам катары ошол нерсе кемчиликтер менин учурумда болгон. Кечиргиле мени калкым, айланайын. Мындан кийин ынтымак бололу. Мындан кийин мындай нерселерге жол бербейли деп айтат экен деген сөздү 2 күндөн бери күтүп отурамын. Же силер уктуңарбы достор? Мен уккан жокмун. Мен кечээ күнү силерге айттым. Деп туруп турап берсем сен артист болбо. Мындай бул киши тиги Садыр Нуркожоевич Жапаровка ыраазычылыгын айткандан башка эчтекени айткан жок достор. Бул кишиге боёйет экен. Бул киши эле эмес, мындан башкаларына дагы боёйет экен. Эртеге дагы башкалары келет. Экинчиси, үчүнчүсү. Мына Атамбаев болсо түрмөдө жатат. Анын балдары депутат болуп көп жерлерден мына кечээ күнү отчетторун беришиптир. Темирбек Султанбеков дегени Кыргызстандын аябай көп жерлеринен биз ушундай добуштарды алдык. Спикерлер болушту, тигиндей мындай болушту. Бизде боёйет экен. Калп эле кууй берет экенбиз биягынан кайра чыгып келе берет экен. Анда эмнеге куушту буларды? Макул, эгерде мойнуна алып ушундай туура эмес иштер болду десе, жок. Буларды көрсө 15-16 жылда дагы баягы көздөр ачылып, өздөрүнүн күнөөсүн сезбептир да. Жок достор, булар адам болбойт экен. Мен мына кечээки күnkү сөздөрүнөн кийин башкасынан кийин бердим. Бул кишини мен
ошол кумтөр менен болгон соктошууда чоң бир жардамын берет, эми берсе керек. Ушул биздин мамлекет жеңип кетиш үчүн дедим эле, жок. Бул киши де бир эки жүздүү, өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөгөн, түшүнбөгөн мындай профессор, академик болобу, башка болобу, бирок биздин мындай элдин эмесин түшүнбөгөн, булар башка планетадан келген ушундай адамдар экен да. Буларга жакшылык жок экен достор. Мына ушул бүгүнкү саат, бүгүнкү мүнөттөрдөн баштап эч кандай булар кечирилгис, буларды кечирүүгө болбойт экен да, мойнуна албайт экен да. Булар себеби ушундай нерселерди кылдык эле, ушундай нерселер болду эле деп бир эме кылып аткан жери жок да. Мына Жээнбековдерди алалы. Жээнбеков чыгып алып деле бир кечирим сурап койгон жок элден. Деги бул президенттер мен билбейм достор. Булар мойнуна албайт экен. Ушу өлсө өлүп кетиши мүмкүн. Жок, биздики туура мына менин командам артымда турган жактап атат деп жанагындай кучактагыч эмелерин ошолордуку жагат да. Ошо демек биз туура адамдарбыз. Бизди ошон үчүн кучактап жатышат. Бизди ошон үчүн мынтип деп келди эле, массаж дагы жасап берейин деп ойлосо керек балким. Ошон үчүн бизди ушинтип тосуп жатышат. Биздики туура дегендей де жок. Буларда покаяние, раскаяние деген яниелерден жок экен да. Булардыкы өзү эле бардыгы туура достор. Ушундай адилеттүүлүк билбейм, эгер мындай боло турган болсо, адилеттүүлүк бизде өлдү андачы жок. Мындан кийин адилеттүүлүк болбойт. Ушинтип эле келген адамдар анан кийин өзүнүкүн туура кылып, анан кийин мындай, анан кийин ушундай деп өзүнүн жанагы илгерки эмелерин айтат. Жаңы эмелер жок. Жээнбековдер чыгып кечирим сурадыбы, же Атамбаев чыгып айттыбы, же болбосо Отунбаева кандайдыр бир ушул өзбек кыргыз когалаңы чыгып кетти ушул Отунбаеванын убагында. Ушунда дагы менин жоопкерчилигим бар. Ушул күч структураларын эптей албай калганмын деп бир элден кечирим сурап жатабы? Жок, жок достор. Буларда, бул акмактарда эч кандай бир эл үчүн жоопкерчилик жок экен. Булар жөн гана өздөрүнүн оң чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө акча толтурмай, досторун көтөрмөй, бир туугандарын көтөрмөй, аялдарын көтөрмөй, ушундай нерселер менен гана алектенишет экен да. Достор, бүгүнкү биздин менин жүрөгүмдөн кайнап чыккан нерселер ушул болду. Дагы айта кетчү жарыя иретинде мен бир 3-4 күндө Баткенге бара жатамын. Билесиздер, бизге эч ким айлык бербейт. Эгерде сиздер жардам беребиз десеңиздер, мен бир 10 күнгө чейин Баткенде болуп келейин деп жатам. Тиги Кулунду, андан ары Максат, Арка деген айылдарга чейин барып, ар биринен кеңири кесири интервью алып, мындай адилеттүүлүк болуп жатабы, болбой жатабы, кече күнү кургабыз деген үйлөр курулуп жатабы, эмне болуп жатат деген элдин маанайын билүү максатында. Эгерде сиздер кичине жардам берсеңиздер, мен барып келем. Достор, ушундай нерсени пландап азыр жакын адамдарыма айтып жатамын. Биздеги акыркы жаңылыктар ошол. Саламатта туруңуздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин аман эсен бололук. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.